2022-жылдын 1-июнунан баштап үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү дээрлик 50%га көбөйтүлдү. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында 1-январдан баштап аз камсыздуулук боюнча жөлөк пул алуучулар дээрлик 40%га чейин электр жарыгына жеңилдик алышты. Мындай жардамды республика боюнча 100 миңден ашык аз камсыз болгон үй бүлө алып жатат, деди ал. Бишкекте пенсионер адамды унаа сүзүп кеткен. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынын маалымат катчысы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, окуя кечээ 24-июлда саат 18:00 чамасында болгон. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа Ford Fox үлгүсүндөгү бузулган унааны алып бара жатып, Алмата көчөсүнөн жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Жол кырсыгынын натыйжасында жөө жүргүнчү 1951 туулган Жаран Бишкектеги номер 4-ооруканага жеткирилген. Ал эми автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп, жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Бишкек-Ош унаа жолунун болжол менен 230-чакырымында 24-июль күнү 10 жаштагы бала чычкан суусуна агып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жеринде издөө иштерин жүргүзүүгө 9 куткаруучу, 7 милиция кызматкери тартылып, баланын сөөгү суудан чыгарылган. Издөө куткаруу иштерин жүргүзүү максатында номер 97 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу бөлүмүнүн жалпысынан 7 куткаруучу тартылып, саат 18:40 баланын сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген.